Кыргызстанда өткөн суткада коронавируска каршы вакцинаны 1966 адам алды. Алардын ичинен 1135-ине экинчи доза сайылды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык жалпысынан 86.072 адам эмдөөдөн өттү. Аймактар боюнча алганда Бишкекте 21.122, Ошто 6.715, Чүй облусунда 14.242, Ош облусунда 11.855, ал эми Сыкуль облусунда 8.167 болсо, Талас облусунда 4.208, Нарын облусунда 4485, Жалал Абад облусунда 11498, Баткен облусунда 3780 адам эмделди. Эскерте кетсек, 29 мартта республикалык иммунопрофилактика борбору Кытай өлкөсү тарабынан берилген коронавируска каршы Синофарм вакцинасынын 150 000 дозасын алган. Ал эми 22 апрелде Россиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы, кийин 10 майда дагы 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыкты камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Вакцинаны алгандан кийин терс учурлар катталар экен.